Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү сиздерге түшүндүрүп бере турган грамматикабыз эссо деп аталат достор. Бул грамматика бир зданияда болгон кыймылда уланат достор. Жана дан деген үчө болуп да колдонобуз муну. Бул грамматика затка уланат. Мисалды карайбыз достор. Мисал достор, биринчи: Одиесо чингурул маннассео. Кайерден досуң менен жолуктуң деп сурап жатат да. Бул жерде достор оди кайер, грамматика уланганда достор кайерден болуп калды. Чингурул чингу дос, маннассео жолуктуң деп сурап жатат. Кофешопесо маннассео кофеканада жолуктум достор. Бир зданиянын ичинде кыймыл аракет болуп жатат. Ошондо бул грамматиканы колдонобуз достор. Кофешоп кофекана, эссо уланды достор, кофеканадан маннассео дейт, жолуктум дейт. Эми экинчисин карайбыз достор. Йонхуарыл гыкжаң эссо бассео. Кинону театрдан көрдүңбү? Йонхуа кино, гыкжаң театр достор. Эссо уланганда театрдан бассео көрдүңбү деп сурап жатат. Аньо чибесо бассео. Жок, үйдөн. Чип үй, үйдөн, бассео көрдүм. Эми үчүнчүсүн карайбыз достор. Чумаре ботоң мохео. Дем алыш күнү, чумаль дем алыш күн, ботоң адаттагыдай, мохео эмне кыласың? Тосокуан эсо хангугорул конгухео дейт. Китепканадан корей тилини окуйм дейт достор. Бул жерде тосогуан китепкана. Ошондо эссо уланганда китепканадан хангугорул корей тилини конгухео окуймун дейт достор. Грамматика түшүнүктүү болду достор. Бир зданиянын ичинде кыймыл аракет болгон учурда колдонобуз. Жана дан үчө болуп да колдонулат. Эми диалог өтөбүз достор. Бул жерде Ильян менен Туан кече эмне болгонун сүйлөшүп жатышат. Биринчи аудитория боюнча угабыз достор. Анан бири-бирден которуп берем. 투안 씨, 어제 뭐 했어요? 친구하고 PC방에서 게임했어요. 리안 씨는 어제 뭐 했어요? 도서관에서 한국어를 공부했어요. Диалогду угуп көрдүк достор. Эми бул жерде Ильян мырза Туан Шиден сурап жатат. Туан Ши, 어제 뭐 했어요? Туан мырза, кече эмне кылдың? 친구하고 PC방에서 게임했어요. 친구하고 досум менен PC방 интернет клуб достор. эссо интернет клубда 게임했어요. компьютер ойнодум дейт. Кайра Ильяндан сурап жатат. Ильян 씨는 어제 뭐 했어요? Ильян мырза, кече эмне кылдың? 도서관에서 한국어를 공부했어요. 도서관 китепканада корей тилини окудум дейт достор. Баары түшүнүктүү болду. Эми сыларга өтөбүз достор. Биринчи: Коңуон парк, кофешоп кофекана, сожом китеп магазин, книжный магазин, тосогуан китепкана, библиотека. Бешинчиси: бекважом универмаг, норебан караоке, PC방 интернет клуб, Йонхуагуан кинотеатр, гыкжаң жөн эле театр. Көбүнчө достор гыкжаң колдонулат. Чингурул маннада доско жолугуу. Чегил иликта китеп окуу. Йонхуарыл пода кино көрүү. Умшигил мандылда тамак даярдоо. Бул жерде умшик тамак. Кийинкиси хангугорул коңбухада корей тилин окуу. Норейхада ырдоо. Кейимхада компьютер ойноо. Санчекхада сейилдөө. Шоппингхада шоппинг кылуу же болбосо достор кийим сатып алуу. Баарын түшүнүп алдык достор. Бүгүнкү грамматикабыз дагы аягына келип жетти достор.
Keyingi videodan ko'rishguncha oynamni keshibsho.